Кудайдын чакырыгы 25-июнь. Павылдын сыйынуусу аябай олуттуу, салмактуу сөздөр. Жашылап көңүл буруп чогуу окуп кетели. Ошол себептен мен Теңирибиз Иса Машаяктын атасынын алдында тизе бүгүп, ал өз даңкынын молдугу оюнча руху аркылуу ички адамыңарды бекемдесин деп, ишеним аркылуу Машаяк силердин жүрөгүңөрдөн орун алсын деп, ошондой эле сүйүүгө тамырланышсын жана негизделишсин. Бардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнүн кеңдиги менен узундугу, тереңдиги менен бийиктиги эмне экенин түшүнө алышсын деп, акыл жеткис ошол сүйүүнү таанып билишсин, Кудайдын толуктугуна толушсун деп сыйынам. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай жыйында Машаяк Иса аркылуу муундан муунга, кылымдан кылымга даңкталсын. Аминь. Элчи Павыл Кудайдын алдында өзгөчө коркунуч менен, моюн сунуу менен сыйынып жатат. Эмне жөнүндө сыйынып жатат? Ошол жактагы ишенүүчүлөр бекемделип, кайраттуу болушсун деп, Машаяктын сүйүүсүн толук билишсин деп, Кудайдын толуктугуна ээ болушсун деп сыйынып жатат. Ыйса өзү бири-бириңерди мен сүйгөндөй сүйгүлө деп айткан. Анын бизге болгон сүйүүсү кандай? Кудайдын сүйүүсү адамдын акылы батыра алгыс сүйүү. Ал сүйүүнүн тереңдигин жана толуктугун ыйык рух ачып берет. Кудайдын сөзүн изилдөө аркылуу биз аны тааный алабыз. Ыйсаны канчалык көбүрөөк таанып билген сайын, анын сүйүүсүнө ошончолук таңданабыз. Биздин да сүйүүбүз анын бизге болгон сүйүүсүндөй болсо экен. Анын сүйүүсү курмандыкчыл сүйүү. Элчи Павылдай болуп, баарыңарды Иса Машаяктын сүйүүсү менен сүйөрүмө Кудай күбө деп айта алсак экен.